96 номердеги тай сатыкка коюлду. Барыңыздарга салам. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн биз эртең менен мына ушул карагер тору тайды көрсөтүп беребиз. Бул тай сатыкка коюлду туугандар. Сиздер бир четтен көрүп, аягына чейин көрүп туруңуздар. Бул тай жакшы. Сөзсүз ээсине чалып, сүйлөшүп, баарлашып, көңүлгө туура келсе алыңыздар. Азыр мен сиздерге мына ушул тай тууралуу айтып берем. Алгач биз кайсыл адресте турганыбызды айтып берели. Сокулук район студенческая канизовод айылында турабыз. Кайманаты туугандар, мына ушул жерде бир сарайда агабыздын ушул тору тай сатыкка коюлду. Биринчи бир четтен айтсам, 3 байпагы, 3 бачасы, 3 шыйрагы ак. Туугандар, бул көкүрөктөрүн бир карап коюңуздар. 1 жашка жакындап калыптыр. Азыр бул эми калта тай экен. 1 жаш болуп калды туугандар. Бул өзү мына чүйдүн тайы. Чүй менен башка жактыкы бул аргындашыптыр. Мына ушундай. Муну көрдүңүздөр. Күлүк сымал болот окшойт. Мына ушул туугандар. Мен негизи дээрлик үстүрттөн маалыматты берип өттүм. Сиздер эми кошумча майда чүйдө маалыматтарды экран астындагы номерге чалып, баарлашып, сурап көрүп, чечсеңиздер болот. Баасын 80 000 сом сурап атам, түшүп берем деди. Андыктан сиздер шашылыңыздар, жетишиңиздер. Жазында мына ушундай тайды алып коюңуздар. Бул жакшы тай экен. Өзүңүздөр көрдүңүздөр да мына кулактарды, көкүрөк буттарды, желкелерин бир көрдүңүздөр. Мына ушул тай сатыкка коюлду. Сиздер андыктан сүйлөшүп көрүңүздөр. Биз эми видеону жыйынтасак болот. Азыр биз ушундай жерге каңтарып эле тартып атабыз. Негизи жетелеп көрсөк да болот. Бул тай болгондон кийин аны чаптырып, минип, анын кереги жок. Бул тай азыр анча-мынча бир аз минип үйрөтүлүптүр. Дайыма эле колдо кармалып турат. Жоош тай, мына көрдүңүздөр, чоңойгон сайын өзү токтолуп кетет. Анда эмесе сиздер бул тайдын негизги түбү каяктан, бою канча метр түзөт, ошо кошумча маалыматтарды ээсинен чалып билип алсаңыздар болот. Анда эмесе саламатта калыңыздар, биз видеону жыйынтыктайбыз.